Кайрадан Мерс унаасы талкаланды. Көйлөрдүн айтуусунда Токмокто Мерс унаасы унаадан ашы өтөм деп рулга ээ боло албай, жөн эле турган таксини барып соккон. Толку боюн көтөрүп Бишкектен мопед мингендер аша чапты. Автордун айтуусунда буларга жаза колдонуу керек деген айтып нааразы болду. Дал ушинтип айдаса, сүзүп кетсе ал өлөт. А биз камалабыз. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө. Видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Пожарка. Жестко дотопал здесь. Навальный чекпетем, ойло. Мына достор, кайсы көчөдө экен могу? Белинка чыңыз айтматып. Белинка чыңыз айтматып. Мондай болуп теппе келечи, учуп чөзүңөр, карагачы мону кулап аткан. Типинин грайн. Мына кулап чөйүнүп атат дегене. Кызылдан өтүп кетти ше. Типинин грайн жинде. Айтсаңыз байке. О, экөө жүрөт берди. Экөө теңе. Кызыл өттү. Өзү чыңыз айтматып. Тегене экинчисине туруп атат, байке айдап коңуз берасыз. Экинчисине туруп атат. Kaska шлеми жок дейт башында экинчисинин. Экинчисинин шлеми жок. Айдайсың бе? Мондай ул айдап учуп өлүп каласың эле, өлүп каласың. Мон карагычы эми. Өлүп каласың, сразу чыга алып видеого тартсаң. Бери карачы бери. Деп. Мен билем, тигин өйдө туруп турат тиги. О. Мо Акмай эме? Акмай Белинка. Акмай Белинка мынакей. Ушуга чара көрүп коңуздар, УПСМ кызматкерлери суранабыз. Могу эки балагачы срочно. Мындай болбойт. Ош шаарынын мэрия чиновниктерди бышылдатып чуркатып ишке салды. Таңкы рейд резиденция аймагындагы көчөлөр иретке келтирилет. Бул тууралуу Ош шаарынын мэриясынын маалыматты камсыздоо бөлүмү билдирди. Бүгүн 22 мартта Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев эртең мененки рейдти резиденция аймагындагы Ибраимов, Айтматов, Ленин, Достук номер 3, номер 8, номер 9, номер 10, номер 12 Карашев көчөлөрүндө өткөрдү. Шаар башчыларынын тапшырмасы менен аталган көчөлөрдө кызыл сызыктан чыккан курулуштар алынып салынат. Ошондой эле тосмолор менен бөгөлгөн жолдор ачылып, иретке келтирилет. Заласың полностью. Ай. На көчені басақ қалау ше, биік болып қалау. Биік болып қалады бұл. Сынап қойдады барыншы. Сынап қойдады ата-ата, қолдан жарып қалıyor. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва.
Майрам жок, үй жок, тынчтык жок. Израиль Газанын коркунучтуу түшүнө айланууда. Хан Юнус, Газа Хан Юнустун жанындагы буунун Унрва мектебинде убактылуу тигилген чатырдын ичинде 26 жаштагы палестиналык Эни Вурод Асфур үйдүн жылуулугун кайрадан жаратууга аракет кылууда. Израилдин 15 айга созулган курчоосу учурунда башкала кулоочу жайга айланган бул мектеп Израиль менен Хамастын ортосундагы 42 күндүк ок атышпоо келишими учурунда бошой түшкөн эле. Эми болсо Израилдин аскерлери палестиналыктарды күч менен көчүрүү буйругун бергенден кийин башкалкалоочу жай кайрадан толуп, чыгыш Хан Юнустан, түндүк Бейт Ханундан корккон үй бүлөлөрдү кабыл алууда. Асфурдун күйөөсү Ахмед Абасан шаарындагы акыркы көчүрүүдө сактап калган эски чатырды тез арада орнотуп, андан соң тамак аш жана суу издеп кеткен. Ал эми Асфур чатырдын топурак полун шыпырып, калган аз буюмдарын иретке келтирүүдө. Көз жашы анын көзүн тунартып, 2023 жылдын декабрдан бери 8 жолу көчүрүлүп жатканын ойлоп жүрөгү ооруйт. Январдагы ок атышпоо келишими убактылуу тынчтык алып келип, анын үй бүлөсүнө үмүт берген эле. Бирок Израилдин кайрадан бомбалоону башташы бул үмүттү талкалады. Мен балдарыма Курман айтта кубанычтар туулагым келген. Балким жаңы кийим же таттуулар алып бермекмин, дейт ал. 3 жаштагы кызы Сана менен 2 жаштагы кызы Амирди кучактап. Бирок Израиль бизден үйүздү, коопсуздугубузду, эми болсо майрамдык кубанычыбызды да тартып алды. Анын 3 уулу, 8 жаштагы Адам, 7 жаштагы Абдулла жана 6 жаштагы Хасан атасы менен бирге нан бышыруучу жайлар менен суу станциялардын узун кезектеринде турушат. Башка жерлердеги балдар оюн ойноп, майрамдап жатканда менин балдарым тамак аш менен суу үчүн кезекте турушат, дейт ал ачуу менен. Биз ар бир майрамдан Рамазан айынан да ажырадык. Согуш токтоп калат деп ойлогонбуз. Бирок азыр биз балдарыбызды тирүү сактап калуу үчүн күрөшүп жатабыз. Булак ТРТ.